Көп басасыз ба өзіңіз? Көп басам. Көлге барғанда басам. Жаққа келіп, тоға шығып алып басам. Басқан жақшы да, денсаулыққа жақшы. Өткен жұма эле дагы келген экенсиз, интернеттен сүрөттөрдөн көрүп калдык биз. 6 базар күндөрү ба. Небере чөйрөлөрдү алып алып. Келіп жерден басқанда бастырбай тағы. Алдынан шығып алып сүрөткө түшүп алайын деп эле. Ошентип эле мындай басқандай болбойсуң, эл көп. Элдин арасында. Атяка кырга чыкканда эл суйлатып жүрсө. Суйлат. Боз үйдөн ары карай суйлатчу. Президент Садыр Жапаров багыт алган Аларчадагы Аксай шаркыратмасына алып барган жолдун алгачкы чакырымы аябай татаал. Анткени дароо өрү башталып, бир топко чейин тике жол менен кырга чыгыш керек болот. Ошон үчүн даярдыгы жоктор ушул жерден эле кайтып кетишет. Азыр бүгүнкү шаркыратмага чейинки маршруттун татаал жеринен чыгып баратабыз, анан сизден сурайын деген. Саясаттагы жолуңузду, басып өткөн жолуңуздун татаал болду деп айтса болобу? Эми барыңар эле билесиңер, өтө татаал болбоду. Жөн эле татаал эмес, өтө татаал болду. Бирок басып өттүк, чыдадык. Акыры жетчү жерге, жогорку деңгээлде жеттик. Максатыбызга жеттик десек болот. Максатыбыз ошол жогорку деңгээлге чыгып, анан эл үчүн кызмат кылуу болчу. Мына азыр эл үчүн 5 жылдан бери кызмат кылып атамын. Колдон келишинче. Бир учурда ошол саясий кысым күчөп, бүгүнгүнгө чейин кесиптеп тие баштаган учурда мындай кайтуу ой болду сизде ошол саясат? Кандай кайтуу эч бир ойлонгон деле жокмун. Акыры аягына чейин барыш керек деп көгөрүп отуруп, акыры аягына чейин жеттик. Кыйналган, абдан кыйналган учурларда болот ошондой ой. Кайтып кетсек деле болмок. Мисалы түрмөдө жатканда, ата энем балам жоготкон кездерде кайтсак болот эле, бирок кайтууга мындай ниет болбоду да. Товарищ полковник, ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца стоят. Посту жанында кампа күйдү. Садыр Жапаров президент болуп шайлангандан 3 ай өтүп, 2021 жылы 28 апрель күнү Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжал чыкты. Баткенде 3 күн токтобой курал атылып, чыйынтыгында кошуна жашаган эки өлкө ондогон жарандарынан айрылды. Баткендеги бул окуя президент катары иштеп баштаганына аз эле болгон Садыр Жапаров жана анын командасы үчүн алгачкы чоң сыноо эле. 20 жылдын декабрь айларынан баштап эле мага информация келе баштады. Шайлоодо жүргөн мезгилдерде Баткенге да бардым, Ош Жалалабад баарын кыдырбадым бир республиканы. 10 январда неме болду, шайлоо болду. Мен өттүм, анан кийин инаугурацияны күтүп жатып калдым. Анан 14 январ эсимде, ал убакта бая коргоо министрлиги Таалай Өмүралиев деген эле, анан бая коопсуздук кеңешинин башчысы Мусаев, генерал Мусаев эле. Анан 14 январ күнү чакырып, анан үчөөбүз отуруп алып анан сурадым, мага момундай информациялар келип атат. Жазында согуш болот деп атат, Тажик менен Кыргыздын ортосунда деп. Мына башка чет өлкөдөгү чоң өлкөлөрдөн дагы момундай маалыматтар келип атат мага. Барбы ушундай маалымат силерде десем, жок тең жок дейт. Жок, анан Тажик кол салбайт, анан тиги буу деген сөздөрдү айтышат. Бирок Кыргызстандын куралдуу күчтөрү ошондо эле эң начар сценарийге даярданып, аскер техникаларын акырындык менен Баткенге тарта баштаган. Башка булактардан алып информацияларды алып аттым. Где-то бир январдын ичи, бир 15-20, анан баягы өкөнө тапшырма бердим, коргоо министрине.
баары бир эле сактанып коелу, сактыкта кордук жок дейт. Сен бул севердеки техникаларың бардыгын юкка жөнөткүн. Эми түн катып жөнөтөсүң эмне болупсун? Жок, ачык эле жөнөтө берем. Бизде 3 апрелде учение болмок ошол жакта деди. Ой, анда жакшы экен, давай жөнөтө бергин. Жөнөтүп кое берели. Анда мен 3 апрелде барып туруп учение өткөрөбүз. Эми ошо Баткенде. Анан көрөлү деп, бая даярдыгын көрөлү, техникасы кандай экенин көрөлү деп анан айтып жөнөттүм. Баягылар жөнөдү, кетти. Анан кийин 3 апрель күнү мен барып анан Баткенде учение өткөрдүм. Авиа сокку бийиктиктен бутага тип-тик ылдый учуп бараткан учуктарынын мүмкүнчүлүктөрүн карасам 2 вертолетубуз бар экен, болгон учкан 2 вертолетубуз. Калган учпайт экен. Ошол 2 вертолетубуздун дагы бирөөсү эптеп араңжан учуп жүрөт. Танкаларыбыз оталбайт. Оталса жүрбөйт. Жүрсө 2-3 километрден кийин май агып калып токтойт, ушундай да. Анан кийин не кылабыз анан? Эчтекеси жок экен. Кыйраткан бир техникабыз жок. Анан атаң көрүп такыр начар турбайбыз, витке минип калган экен армиябыз деп анан кийин унчукпай эле көрүп кыдырып койгондон кеттим. Анан 28 түнүбү же 29 апрель күнү баягылар анан келди, анан кол салды. Президентибиз ошондо январдын аягында кабыл алды, баягы антыны. Кабыл алаары менен эртеси күнү мен чыгып кеттим. Себеби дегенде өтө оор, жүрөгүм ооруп аткан маал эле да, ошол маалдачы. Германияга барып, Германиянын Мюнхен шаарында жүрөгүм операция жасаттым. Анан кайра жакшы болуп калдым, Кудайга шүгүр. Анан ошолор ошондо айткан эле 2 айдан кийин кайра келип туруп текшерилесиң депчи. Анан ошол убакытка туш келип калыптыр да. 28 апрель күнү мен учуп кеттим эле. Учуп кетип Стамбулга жеттим. Стамбулга жеткенде мага кабар келди. Мен уже самолетко Германияга чыгып аткан маалда кабар келди. Ушундай Кыргыз-Тажик чек арасында чоң жаңжал чыкты. Азыр учуу башталды депчи. Азыр эстесем эстеси өтө оор, бирок эми бул тарых үчүн айтып коюш керек. Мен эч кимге муну айта эле келем. Ошондон кийин мен чечим кабыл алдым. Германияга барбай турган болдум. Самолетко чыкпастан кайра артка кайттым дагы. Стамбулдан артка кайттым дагы. Кайранан Бишкекке карай учтум. Кийим-кечектеримди алып келип самолеттон түштүм. Стамбул Бишкектен. Это 30 күн эле эрте менен. 30 күн эрте менен уже ошол аэропорттон кайрадан кийинип алып туруп Баткенге учуп кеттим. Бул биринчи кагылыш. Үч күнгө созулган чек ара чырында Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны курман болуп, эки тараптан тең айылдар өрттөлдү. Бул кошуна жайгашкан эки мамлекеттин ортосундагы эң кандуу чек ара жаңжалы болуп калды. Баткенге Кыргызстандын ар бир айылынан жардам жиберилип, ар бир жаран Кыргызстан Баткенден башталарын сезип турду. 30 апрелде президент Садыр Жапаров элге кайрылуу менен чыкты. Учурдан пайдаланып, жакындарынан айрылгандарга терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Мекенчегин коргоодо жан аябай салгылашып курман болгон жоокерлердин эрдигине таазим этемин. Согушту башташ оңой, токтотуш оор деп айтылат. Азыр эле Тажикстандын президенти Эмомали Шарипович менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Чек аралар жана башка бардык маселелерди тынчтык жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алалы деп келиштик. Анан кийин түнү менен бая иштеп отурам. Сүйүнбек Касманбетованда руководитель аппарат эле. Экөөбүз кабинетибизде түнөдүк, менин кабинет. Түнү менен иштеп, эртең менен Рахмонго байланышка чыктык. Чыгып анан кийин токтотолу согушту, кел мен барайын саган. Жүзмө-жүз отуруп, анда мен көрүшө элекмин аны менен, бара элекмин аяка. Жүзмө-жүз отуруп экөөбүз чечели. Чек араны чечсек болот эми, сен болуптур анда давай токтотолу. Сен анда кел мага деди. Тажикстанга, Душанбеге келдим. Рахмонго напакылон баратасың, эмнеге Душанбеге барып чечесиң, Ташкентте чеч, Астанада чеччи, Москвада жолук дешпедиби? Ошол жакта жолуккула деп. А маган чек ара чечишим керек.
Мага жакындарым айткандар да болду. Элдердин баары нааразы, рейтингиң түшүп кетет. А мага рейтинг биринчи очередде эмес, мага чек араны чечиш. Анткени жаш балдарыбыз өлүп атат. 20-22 жаштагы, 18 жаштагы балдарыбыз өлүп атпайбы армияга барган балдар. Ошолордун убалы маган көбүрөөк биринчи очередке койдум да кезекке. Баткендеги кырдаал турук ташпалганда Садыр Жапаров Тажикстанга барат деген жаңылыкты күйүтүп басыла элек кыргызстандыктар бир беткей сын менен кабыл алды. Жада калса, президенттин бул сапары боюнча бийликтин өзүндө да талаш жүргөн. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев кыргыз-тажик жаңжалы тутанган учурда тышкы иштер министри кызматында эле. Ошол эле учурда болуп атканда сүйлөшүүлөр жүргүзгүлө деди. Садыр Кожоевдун позициясы баардыгыбызды укту. Ар кандай кызуугандуулукка алдыргандар да болду, кеңешчилер да болду. Биз мындай кылышыбыз керек, мындай радикалдык жолдорго да айтылгандар болду. Садыр Кожоевич мындай маселелердин баардыгын мындай жалпы талкууга салып атты. Анан ар кимисинин баардыгын ошол жердегилерди угуп, андан кийин баягы саясий чечим кабыл алыш керек эле да. Бул эми лидерлер үчүн эми жакшы сапаттар. Анан мен айттым, жок, сен барба дедим. Себеби коомчулукту көрүп турасың азыр. Өтө жаман көрөт. Коомчулук сени өтө жаман көрүп атат. Az барам деп койсоң, азыр үктүмүрө баардыгы жаман калат. Сенин ушунчалык коомдогу ордуң дагы мындай эме болуп кетет, төмөндөп кетет. Сен айт, жок, мен үчүн мамлекет баалуу, мамлекеттин келечеги үчүн, мамлекеттин маселесин чечиш үчүн эмне деп айтса ошентип айта берсин, мен барам деп тобокелге салып барып, канчалык адамдар муну урушуп сөгүп атса дагы, жок, мен барамын деп барып туруп сүйлөшүп келди да. Сүйлөшүп келди. Бул деген мамлекеттин үчүн, эл үчүн баарына даяр дегендин чоң белгиси да. Садыр Кожоевич айтты, бул коңшу мамлекет жана дос мамлекет муну сүйлөшүү жолу менен чечиш керек. Канча жылдан бери мындай окуялар болуп келген, жана улана берет. Бизге стабилдүүлүк керек. Стабилдүүлүк. Бул бизге болгон стабилдүүлүк, бул Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы эле стабилдүүлүк эмес, бул аймактыкта стабилдүүлүк, анан сыртка да карап турат деп. Ошентип, Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан кийин эки өлкө президенттеринин биринчи жолугушуусу боло турган болду. Алгач Садыр Жапаров Тажикстанга май айынын экинчи жарымында бара турганы кабарланган. Бирок расмий сапардын мөөнөтү жылып, Жапаровдун учагы Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына 28 июнда конду. Трагические события 28 апреля текущего года стали днями тяжелых испытаний, исторических испытаний и скорби. Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения. Таджикистан и Кыргызстан конструктивно взаимодействуют на многосторонней основе. Готовы обсудить с вами состояние и перспективы всего комплекса наших взаимоотношений. Барып кондум, эртеси эртең менен анан кийин экөөбүз анан 10 саат отуруп эчтеке чече алган жокпуз. Бир кабинетте ошо жерде 10 саат отурдук. Ары тартыштык, бери тартыштык. Жок, мен айтканга көнбөйт, ал мен аган айтканга көнбөйт. Ошондон эки комиссия иштеп атат эшикте, 3 адамдан 6 адам. 3-өө тажик тараптан, 3-өө мен тараптан. Ошентип анан кечинде саат 4-төрдөн анан 5-терден анан кетти, анан чечилбей. Көзүм жетти, анткени алар аябай күчтүү экен армиясы. Каршы чыккандарга карабай, ошо 21-жылы өзү Тажикстанга барып, бир күн кечке ошо президент Эмомали Рахмон менен сүйлөштү да. Ар кандай баягы сунуштарды киргизишти, сүйлөштү. Бир ортого келип, анан мындай давай мындай кылалы, чечели дегендей ойлорго келишип, бирок мындай түз кандай
чечим болот деген мындай түз жыйынтыкка келе алышкан жок да. Канча иш сапарга катышып жүрөм, мындай сүйлөшүүлөрдү, узакка созулган сүйлөшүүлөрдү мен да көптөн бери көрө элек болчумун. Садыр Кожоевич аябай шашпай сүйлөштү. Алар дагы Тажикстан тарабы да ошого дайым болчу. Тышкы иштер министрлери да өзүнчө сүйлөштүк, укук коргоо органдары да сүйлөштүк, чек арачылар дагы сүйлөштү. Анан көбүнчө, конечно, көбүнчө эки президент дагы аябай сүйлөшүштү. Тар чөйрөдө да, кеңири чөйрөдө да. Биздин пикир келишпестиктер көп болчу. Эми биз дээрлик 100 жылдык ар түрдүү документтердин негизинде талаш тартыш болуп келген. Ушу 33 жылдын ичинде 100 жылдык бир кылым мурунку архивдеги документтерден ушул күнгө чейин. Президенттин дүйшөмбүгө болгон сапары кыргыз-тажик чек арасы оңой менен чечилбей турганын дагы бир жолу далилдегендей болду. Кыргыз бийлиги тынчтыкты каалап, ошол эле учурда армияны күчтөш керек экенин жакшы түшүнүп турду. Садыр Жапаровдун Тажикстан сапарына чейин Кыргызстан үчүн маанилүү окуя болуп өткөн. Бул Жапаровдун Түркияга болгон расмий сапар эле. Ага даярдык чек ара жаңжалынан кийин эле башталган. Рахмат. Анан отуруп изилдеп отуруп, анан байрактар, акынчы, ак сүңгүлдөрдү изилдесем, 3 эле айда окутуп берет экен балдарын. А бирок заказ берсең 1 жыл 2 айда баягы даярдайт экен. Анан отуруп анан кийин Турцияга анан кийин баягы визит сурадык. Баягы 2016 жылы Атамбаев катуу таарынтып койгон экен. Кыргыздар үчүн жапкыла тарых барагын деп жаап коюптур. Барып анан кийин жибитип, анан кийин Эрдоган мырза, эми бир кыргызга таарынып сен 7 миллион кыргызды жерибе да. 70 миллион түрк барсыңар, бир түрккө таарынып мен 70 миллион түрктү диги тарых барагын жапкыла мен уже бүттү катташпайм деп койсом туура болобу? Сен туура айтасың деп эле анан учакта өлө жакшы болот экенсиң, кел экөөбүз кайра. Анан айтты, тарых барагын кайрадан ачкыла Кыргызстанга, жаңы тарых барагын ачкыла деп. Баягыны жибитип, макул кылып анан бир комплект байрактарды алып келдик. 60 баланы солдаттарыбызды жиберип 3 айдан 6 айда окутуп алдык. Садыр Кожоевич ошо барганда аларга түшүндүрүп берди. Эми биз силерден жардам сурайбыз. Бирок биз силерден алган курал жаракты сатып алабыз. Биз силерден бекер сураган жокпуз. Бардыгын убагында төлөп, убагында сатып алдык. Экинчиден биз айттык, алган куралдар биз өзүбүздүн баягы коргонуу үчүн эле колдонулат. Бирөөнү кол салбайбыз. Ошон үчүн коргонуу үчүн колдонулат. Ошондуктан биз сиздер жардам бергиле деп улам сүйлөшүп атып, алар дагы эми бу региондо тынччылык болсун деп алар дагы ойлонуп атты да, биздин курал каяка колдонулат, эмне колдонушу мүмкүн деп. Анан алар да айтып атышты, эми биз бир тууган катары силерге берели, бирок силер мындай туура колдонгула деп. Анан ошондуктан биз ал куралдардын баарын өзүбүздүн бюджеттик акчага сатып алдык. Бул ошол биздин аймактагы баягы коопсуздугубузга шек келтире турган баардык чакырууларга бир чоң сигнал болду да. Сигнал болду айтат элем. Бул дагы мен ойлойм стратегиялык жактан аябай туура иш болду. 2021 жылы декабрь айында Кыргызстан байрактар учкучсуз учагын сатып алып, УКМКнын чек ара кызматына берилди. Байрактарга чейин, андан кийин да башка аскер техникалары да сатылып алынган. Бул мамлекеттик башкарууда көптөгөн өзүнүн жашыруун сырлары бар да. Баарын айта берсең да болбойт. Мен баарын тизмелеп айтып берүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Себеби ошонун баардыгы эс акылымда турат да. Бирок анын баарын айта албайм. Кайсы маалда кантип чечилди, аны айтыш кыйын. Бирок бир негизги маселе болду. Садыр Кожоевич айтты, биз куралдуу күчтөрүбүздү күчтөнтпөсөк болбойт. Баардык күч аракетибизди, мүмкүнчүлүгүбүздү
эл аралык дипломатияны, экономикалык мүмкүнчүлүгүбүздү баарын ошого таштап туруп, ошону күчтөнтөйлү деп аракет кылды да. Бул бир эле Турцияга барганда же башкада эмес, көптөгөн мамлекеттер менен ар түрдүү деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүрдү. Конечно, бул жерде негизги маселени президентибиз ошол башка мамлекеттин лидерлери менен чечти да. Кыргызстан бир жагынан армиясын күчтөп, ошол эле учурда Тажикстан менен чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келди. Бирок 2022 жылы Баткендин ар кайсы жеринде ок атылып, майда жаңжалдар чыга берди. Кырдаал күндөн күнгө курчуп, 9 айдын ичинде эле 10дон ашык жаңжал катталды. 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасынын баардык аймагында ок атылып, эгемен тарыхтагы экинчи ири жаңжал тутанды. Чада калса, Оштун Чоңал айындагы чек ара тилкесинде дагы курал колдонулду. Бирок бул жолкусунда Кыргызстандын армиясы алда канча күчтөнүп калган. 22 жылы августтун 20-сында боевой дежурствоға бүтүп, коюп, уже испытаниядан өткөрүп, өзүбүздүн балдар башкарып отурат. Жап-жаш балдар. 20 жаштан 35-40 жаштагыга чейинки балдар башкарып отурат азыр. Анан баягылар башкарып калган кезде анан 14 сентябрда кайрадан болду. Ошондо байрактар аябай катуу жакшы жардам берди. Анан биз ошондо теңелип калдык, күчүбүз менен теңелип калдык. 2023 жылы биз уже экесе күчтүү болуп кеттик. Анткени акынчы, ак сүңгүрлөрдү алып келдик. Ал байрактар эми баягы биринчи эле деңгээлдеги да. Анан ак сүңгүрү экинчи, анан акынчысы уже эң акыркы үлгүдөгү техника бул. Эми бардык операциялар жасайт да. Бизде мына азыр Кыргызстандын территориясын абадан ошолор баягы күзөтүп, карап турат 24 саат бою. Анан ошондон кийин анан эми баягы тил табышыш да жеңил болду. Эки куралдуу кагылышуудан кийин кыргызстандыктарга кыргыз-тажик чек арасы дагы узак жылдар бою чечилбей тургандай, Баткенде толугу менен тынчтык орнобой калчудай сезилген. Бактыга жараша кошуна жайгашкан эки мамлекеттин мамилеси акырындык менен жылый баштады. Биринчи шагты мен жасадым, албетте баягы жаш катары, себеби дегенде булар эми 30 жылдан бери президент болуп калган, өзүлөрү баягы мындай бир анан кийин анан коем мен эми ондон дагы чыгып туруп аны аябай катуу айтпадымбы? Кой деп анан кийин бир саммиттерде жолугушкан жерлерде анан кийин келиңиз эми отуруп сүйлөшөлү деп, биринчисинде сүйлөшпөйм деп ушинтти игнорировать этти. Анан экинчисинде анан жибиди. Жиби анан келиңиз эми сүйлөшөлү деп. Анан ал жибигенине дагы мен айтып коюшум керек, сөзсүз түрдө Шавкат Мирзиёевдин дагы эмгеги бар, зор. Ал кишиге айтып атып, мына эми чече турган киши келип отурат, биякта чечип ал эми. Кийин дагы кандай болот, кандай билесиң, эми уступкага баргын эми деп атып анан жибитип макул кылып анан ошентип отуруп анан кийин чечип алдык. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы өзү мындай активдүү, анан ушу Борбордук Азияны мындай жакындаталы деген бир лидерлердин бири да. Ошондуктан ал дайыма айтып жүрдү да. Кыргыздар менен тажиктер, силер келишкиле, силер мындай бу чек арадагы мындай конфликтти токтоткула. Эгерде силерде конфликт боло берсе, бизге эч кандай инвестор келбейт, эч кандай турист келбейт. Анткени стан деген сөз баарыбызга тарайт. Алар түшүнбөйт, Кыргызстанбы, Тажикстанбы, Өзбекстанбы же Казакстанбы. Стан дегенди уккандан кийин бизге эч ким келбейт. Ошондуктан силер мындай жакындашкыла, сүйлөшкүлө деп да өзү айтып жүрдү да. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо эки мамлекетке тең оңой болгон жок. Узак жылдар бою бир пикирге келе албай, ондогон куралдуу кагылышуулар катталып, эки тарап тең жоготууларга учурады. Чек араны тактоодо эки тарап тең утулат жана эки тарап тең утат. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын узундугу 1006 чакырым. Анын 519 чакырымы 2011 жылга чейин эле такталган. Ал эми калган 486 чакырымга созулган чек ара тилкеси айылдарды, талаштуу жерлерди аралап өткөн үчүн чечилбей келген. Договор между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан. Акыры 2025 жылы 21 февралда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялары
Бишкекте акыркы жолугушуусун өткөрдү. Удай эле Жогорку Кеңеш чек араны тактоо боюнча макулдашуунун долбоорун жактырды. 13 мартта болсо Тажик президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен чек ара боюнча келишимге кол коюшту. Мен чек ара жаңжалын чагылдыруу үчүн 2021-2022 жылдары Баткенде 2 айдан ашык жүргөм. Куралдуу кагылыш учурунда талкаланган айылдарды, баласынан айрылган ата-эне, жетим жесир калган үй бүлөнү да көрдүм. Баткендиктер чек ара тынчыбай турган 1 жылдын ичинде көп кыйынчылыктарды башынан кечирди. Мен алардын кайратына дайыма суктанчумун. Саламатсызбы? Жаллор. Үйдүн ичиндеби? Эми Кыргыз-Тажик чек арасы чечилгенден кийин тынчтык орноп, жанданган жай турмушту көрүү үчүн Баткенге кайра келдим. Кандай жатасың? Жалил Каработоев Кыргыз-Тажик жаңжалынын очогуна айланган Көкташ айылынын тургуну. Анын баласы Алтынбек 2021 жылдагы урушта окко учкан. Окко учкандар болду. Үйлөр өрттөндү. Эл качты. Үйлөр эммейли, үйлөр башка дүнүйөң өрттөнсө бирок өлгөн жаманда туугандарын ыйлап этти. Мен деле ыйлап жүрдүм го. Балам жоготуп алып. Эл кээ бир ушу тополоңдон качса, кээ бир ага чейин эле Бишкекке кетип жүргөн. Баягы метем жумуш жок да, жумуш издепчи. Андан кийин уже массовый башталган да. Азыр эми кайра кайтып келе жататтар кээ бирөөлөрүчү. Келип атсабы? Келип атат. Эми өзүңдүн жериң да. Баягы кан тамга жериң тартып тура берет да. Азыр кайра келип эме кылып атат, мынабу негизинен не то что келип атат, мына азыр бети жашап турганда эле мына үйлөрүн кайра баштап, курулуштар башталбадыбы? Бул курулуштун башталды деген уже элдин ишеничи бар келечекечи. Эч ким курулуш кылбай калды беле? Биз токтотконбуз да бардыгынчы. Көрсө бир күндө күйүп кетет экен да баары жокчу, кереги жок депчи. Убактылуу гана жашоо менен күн сүрүп калган элек да. Азыр Кудайга шүгүр жакшы эле. Жакшы. Аябай жакшы десе эле болот. Коңшу кандайсың? Баягы немелер токтоп калган эле да курулушчу. Мына быйыл эми чек ара чечилгенден кийин уже баштадылар курулуштучу. Кичине көңүл жайга келгенден кийин. Бул коңшуларыңыз дагы курулуш кылып атпайбы? Буларда да уже курулуш баштады быйыл. Чек ара чечилгенден кийин эле башталган бүт бардыгы эле жапа турмак. Азыр өзүмдүкүн да көрсөтөм. Мен бүтүргөнмүн уже быйыл. Сиз дагы курулуш кылдыңызбы? Мына азыр көрсөтөм. Эми бар токтоп турганда курулушу да башкасы дагы. Курулуш эмес, жашоо токтойн деп калды. Курулушта айтасыз. Курулуш үйрүндө. Мына мен үйдөн канча 10 метр болобу? Мына чек ара уже малды өтө албайт да мындан, адам эмес. Алардыкы мамышалары мына келиптир. Эми жакында бүтүрүшөт алар деле. Көкташ айылында Кыргыз-Тажик үйлөрү шахматтык түрдө жайгашып, ушундан улам Кыргыз-Тажик ортосунда жаңжал көп тутанып келген. Чек ара келишимине ылайык Көкташта жашаган тажик жарандары толугу менен көчүп кетти. Бул жерден Тажикстандын бир айылы же болбосо 150дөн ашык үй Кыргызстанга өттү. Азыр Көкташ толугу менен кыргыз айылы болуп калган. Ушул жакта тажиктер жашап жүргөн. Атыр-сутурда эч ким жок. Көчүп чыгып кеткен. Биз тарап өкмөттөр эки тараптуу комиссия кабыл алган үйлөрдүн баарысын. Тербаш дегенде 2014-жылы окууну аяктап, Бишкек аскердик окуу жайына тапшыргам ошол. 2018-жылы аяктап, 2018-ден бери чек ара кызматында иштеп келем. Демек, мына акыркы уруштардын баарына өзүңүз күбө болгон. Ооба, күбө болгом. Эмне дейсиң азыр ушундан кийин, ушул окуялардан кийин азыр чек аранын чечилип атканы? Чек аранын чечилгени бул бизге жакшы болду. Элге деле баарына зым тартылып, тынч жашоо мындан ары. Мурдагыдай ызы чуу болбойт эми. Өзүбүздүн белгиленген чек арабыз бар. Мурда чек ара белгиленген эмес болчу. Талаш болуп, сеники меники болуп. Азыр эми чек ара белгиленип, зымдар тартылып, баары жакшы болуп калды. Мурдагыдай эми эч качан ызы чуу болбойт. Биз деле чек арачылар өзүбүздүн белгилеген
аймактарыбыз бар. Зым тартылган, ошо зымдын менен чек араны кайтарабыз. Кадимгидей ушул нерсе сезилип атабы? Мындай мурдагыдай чыңалуу азайып. Жок, азыр жакшы, мурдагыдай чыңалуу жок да. Ошол эле учурда кыргыз жарандарына да үйлөрүн таштап кетүүгө туура келди. Баткендеги Достук айылы чек аранын аркы бетинде калып, анын тургундары жаңы салынган жаңы Достук айылына көчүп келишти. Чек араны тактоонун жүрүшүндө туулуп өскөн айылын таштап кетиш кыргызга да, ошол эле учурда карапайым тажикке да оңой болгон жок. Ошолор ыйлап кетти го. Айылдан көчүп чыгып кетип аткандай. Андай дегенимдин себеби аларга мен билишиме караганда, угушума караганда 4 сотиктен 6 сотиктен эле жер берген. Таладанчы. Акча андай эч нерсе жок буларга. Анан азыр көчүргөндө дагы даяр бир нерсеге алып барган жок. Туугандарынын үйүгө кетти. Бизде кыргызда андай болгон жок да. Бизде үй салып берип, анан көчүрүп атты бизде. Мына көктерек күйүп кеткенден кийин дагы салды ғой. 2 жол салып берди bir айылга. Тажиктерде андай жок. Кыргыз-тажик чек арасындагы адам колу жеткен жердин бардыгына зым тартылып, процесс соңуна чыгып калды. Бул солдаттар мындан 3-4 жыл мурун колуна курал кармап, ок атып жүргөн болсо, эми Баткендин аскалуу тоолоруна зым тартуу менен алек. Асман көктө чалкыган, жериң сонун алатон. Ата журту акылман, элиң сонун алатон. Аркар кулжа жайнаган, төрүң сонун алатон. Ошентип Кыргызстан менен Тажикстан ондогон жылдардан кийин чек арасын тактады. Ага чейин эки мамлекет адамдык, экономикалык жоготууларга туш болду. Баарынан да чек аранын аркы жана берки бетиндеги карапайым кыргыз менен тажикке оор келди. Эми чек ара такталгандан кийин баткендиктер тынчтык орногонуна ишенип калышты. Тынчтыкты башка жерге салыштырмалуу баткендиктер өзгөчө баалайт. Бул жер чоң бир комплекс болот окшойт да. Мен көптөн бери келем бияка. Бул жер ошол афреймдерди салышып, ар жагында тетинде 5 жылдыздуу отель салынып атат. Дет ар жагында 5 жылдыздуу отель болот. Бул жерге таккан канат менен чыкса болот окшойт. Канат менен деген эт жерден түз эле келет. Деген эт түз келип эт жерден чыгат. Канатный дороганы берки эмес ушул. А жерден түшүп жөө эле басып келет бияка. Элдер. Бияктын баары бүткөндөн кийин монун баары жайылат. Тегизделет. Бияка чөптөр себилет. Кайра жашылданып калат монун баары. Мояктын баары жашылданат. Тегизделип астынын баары. Ар жакта өзүнчө стоянкасы бар. Селфи можно, пожалуйста? Давай, тимой. Толго келген жаштар аябай көп экен. Жаштар көп. Кызыгуу. Анан чет өлкөлүктөр көп. 70% эле чет өлкөлүктөр. Ошолорду көрөсүң. Жаштар дагы көбөйдү. Мен көрүп алып ыраазы болом. Компьютер кучактап, телефон кучактап, шаарда этажда жаткандан көрө, ушинтип келип тоого басса өзлөрүнүн ден соолугуна пайдалуу. Шаркыратманын суусун чейин деп суу ичпей баратам. Суу сап атам, бирок суу ичпей баратам. Тина кара, тетигине кара. Кана 5 экен, 4, 5 экен, 6 экен. 7. Мына көрдүңөрбү? Тийбей койсо элечи. Тийгизбей койсоң эле элге көнөт жакындап. Болбосо момундай жакындыкта, момундай адамдар менен тоонун башында жүрмөк, чокунун башында. Шунча адам мынакей канча алды, биздин алдыбызда эле канча адам кетти. Инвесторлорду да ушундай кылып салыштырса болобу? Садыр Нурбашевич. Аларга да тийбей жакшы мамиле кылса. Албетте. Эми бизнеске тийбей койсоң, тийбесең,
Бизнес дагы өнүгөт, чет өлкөлүк инвесторлор да биякта бизнеске жакшы шарт түзүлгөн деп келет. Азыр кезекте туруп атпайбы мынакей инвесторлор? Бүт тармактарда мына строительствого келди, кирди, кен байлыктарды казып атат, завод, фабрикаларды салып атат. Ошолордун почти жарым эле инвесторлор азыр салып аткан. Бирок биз мамлекет жардам берип атабыз. Жерди бекер берип атабыз, завод, фабрика салам десе 49 жылга деп. Баягы мүмкүнчүлүктөрдөн өкмөттүн кандай мүмкүнчүлүгү бар? Мисалы өкмөт баягы налогтордон бошото турган жакта бар да, алардын баарын бошотуп баягы инвестициялык соглашение деп туруп, келишим деп туруп, ошолордон бошотуп берип атабыз. 10 жылга, 5 жылга ушундай көлөмүнө жараша. Чолоочунун жолдогусу жакшы дейт. Жылалы, шаштырбай кылат. Кыргызстандын Өзбекстан менен да чек арасы такталбай, бул маселе эки мамлекеттин мамилесине да таасир этип келген. Кыргыз-Өзбек чек арасында да маал менен жаңжал катталып турчу. 1378 чакырымга созулган Кыргыз-Өзбек чек арасынын 85% 2017 жылга чейин, калган эң талаштуу бөлүгү Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин такталды. Экимиң 21 март айында Садыр Жапаров Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барып, чек ара боюнча сүйлөшүүлөр башталган. Ошондо эле Жапаров менен Мирзиёевдин чек ара боюнча пикири бир жерден чыккан. Албетте, эми көп нерсе өзү мамиледен чечилет да. Баягы саммиттерге барып атпайбызбы? Же болбосо эки тараптуу мындай барышып келишип атабыз го. Баягы столго отуруп алып сүйлөшүп, баягы неме кылганың бул баягы протоколдук нерсе да, протоколдук нерсени бүтүрөт. Анан көп нерсенин баары чайга барганда чечилет да, мындай неформальный деп коебуз го, неформальный ужин деп. Мен биринчи жолу Өзбекстанга барганда ушу 21-жыл апрель болсо керек эле, же март беле, же апрель болуш керек эле. Ошол барганда эле экөөбүздүн жылдызыбыз төп келишип калды да. Биз сымылда деп сүйлөшүп баштаганда эле жакшы бири-бирибиздин жылдызыбыз келишип калды. Ошондон эле жакшы мамиле болуп кеттик дагы эле, анан чек аранын ошентип чечип алдык мына. Тажикстанга салыштырмалуу Кыргыз-Өзбек чек ара маселеси шыр чечилгени менен оңой болгон жок. Айрым маселелерде эки тараптуу сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурап, биротоло токтоп калуу ыктымалдуулугу да пайда болгон. Көптөгөн маалда кээде ушундай бир моменттер болуп калды. Биз урушуп, жаңжалдашып, баардыгын столго чаап, таштап коюп, эшиктен чыгып кеткен күндөр болуп атты. Баардык жетекчилерибиз билет эми муну азыр айтып койсо бул мамлекеттикте эле чоң сырды ачкан болбоймун. Бир убакыт болуп калды, биз Өзбекстандын премьер-министри Арипов, ал Өзбекстан тараптан ошол комиссиянын жетекчиси, мен биз тараптан биз. Анан ошол экөөбүз сүйлөшүп отуруп тил келишпей калдык. Тил келишпей калып, табыша албай калып, анан урушуп кеттик. Кадимкидей кээде ушундай үнүбүздү көтөрүп, жакшы жаман сөздөр өтүп урушуп кеттик. Ал дагы бурулуп кетти, мен да бурулуп кеттим. Анан кийин анан бир аздан кийин ал кайра отуруп сүйлөшөйлү деп калды. Мен айтым, жок, сүйлөшпөйм дедим. Сүйлөшпөйм деп ушундай көгөрүп туруп алдым мен. Болду, сени мен сүйлөшпөймүн деп десем, анан кийин президентибиз ортого түшүп, тияктар менен жолу президенттер менен сүйлөшүп, анан акыры кайрадан бизди столго отургузган күндөрү да болуп атты. Кайрадан чай урушпагыла, кой. Эки өлкөнүн президенттери сүйлөшүп, кой урушпагыла, кой талашпагыла, отургула, чечкиле, баары бир биз чечебиз, келгиле деп кайра бизди столго отургузуп, кайрадан анан биз чечүү процесстерин баштаган убакыттар да болду да. Көрдүңүз канчалык оор маселелер болгон. Ал эми бул жакта турган адамга бул жөн эле чечилип калгандай болуп көрүнө берет да. Бирок негизги маселе ошол биздин чек араларыбызды чечип алдык. Мамлекетибиз өзү юридикалык жактан эгемендүү өлкө ээ болду. Эми мындан ары Кудай буйрса баягы чоң жаңжалдар чыкпайт. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоорун Жогорку кеңеш 2022 жылы ноябрь айында кабыл алып, 2023 жылы январда Бишкекте Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ратификациялоо грамоталарын алмашты.
Кыргыз-өзбек чек арасынын такталышы Өзбекстандын өзүндө да жакшы кабыл алынды. Анткени Фергана өрөөнүндө жашап, базары бир болгон жана бири-бирине тарыхый байланышы бар Кыргыз менен Өзбекке чек ара маселеси бир топ ыңгайсыздыкты жаратып келген. А ведь, как вам известно, Кыргызстан... Сиздерге белгилүү болгондой, иш жүзүндө Өзбекстандын региондо бир гана Кыргызстан менен чек арасы тактала элек болчу. Чек ара келишими жетишилбеген жалгыз өлкө эле. Биздин мамиледеги бир жыл мурун болгон ачылыш же болбосо чек ара боюнча келишимге кол коюлушу көп нерсеге чекит койду. Тагыраагы чек ара боюнча талаш тартыш, карама каршылыгыбызга чекит койду. Биздин лидерлер урматтуу Шавкат Мирамонович жана урматтуу Садыр Нуркожоевич чек ара келишиминин түзүлүшүндө негизги жана тарыхый ролду аткарышты. Ключевую историческую роль в заключении этого договора о границе. Мен биздин мамлекет башчылардын саясий эрки болбогондо бул маселе чечилбей турганын ишенимдүү айта алам. Мурда да маселеге жакындаганга аракеттер болгон. Бирок объективдүү жана субъективдүү себептерден улам талкуулаганга, сүйлөшүүлөрдү баштаганга мүмкүн болбой келген. Ошон үчүн биздин лидерлердин бекем саясий эрки, аларга болгон элдин ишеними бул маселени бир отоло чечкенге жол ачты. Жана бул чечимди региондогу кызматташуунун, тынчтыктын жана туруктуулуктун үлгүсү катары көргөзө алышты. Ошондой эле Борбор Азиянын дүйнөдөгү ролун ого бетер арттырды. Азыркы учурда биз дүйнөнүн булуң бурчунда ар кандай кагылышуу, чыр-чатактар, согуштар дал ушул чек аранын айынан чыгып жатканын көрүүдөбүз. Ушул пландан алганда Борбор Азия биздин регион бүтүндөй дүйнөгө үлгү болуп жатат. Для всего мирового сообщества. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоодо өзгөндөгү Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстан менен алмашылып, кайсы бир деңгээлде саясий окуяга да айланып кетти. Жыйынтыгында 20дан ашуун адам камалып, кийин алар райондук сотто акталды. Убакыттын өтүшү менен Кемпирабад маселеси боюнча талкууда токтогондой болду. Кемпирабадтан бизге пайдасы мурда Кемпирабадка 1 километр баягы немеге платинага жолой алчу эмессиң да. А Кемпирабадтын платинасын өзбектер салган. Биз бир тыйын салган эмеспиз. 65-70 жылдары салган экен. А суу толот да баягы чөлкөмгө. Толгон суунун 4127 гектарын өзлөрүнөн ар кайсы жерден Баткенден баштап берки диги Чаткал Алабукага чейин ар кайсы жерлерден 200 гектар, 100 гектар, 50 гектардан отуруп баягы жерди компенсация кылып берген жерди. Анан биз отурдук дагы айттык. Макул, биринчиден Кемпирабадка биз дагы башкарууга киребиз. 50 башкара албай, платинаны ачып жапкан, шлюздү көтөргөн, түшүргөн. Анан кийин суунун деңгээлин бир эмеге келтиребиз, кармайбыз. Деп турган 895 баягы немеге кармайлы дедик уровеньде. А тигилер ызылдашып, талашып тартышып отуруп, мурда 908ге чейин экен. А 908 болгондо ошондо жанагы шалыларын басып калат, үйүнүн агоротуна чейин суу келет, ушундай болчу да. Анан ошентип отуруп талашып тартышып отуруп, анан 900 деген горизонталга токтодук. Эми Кемпирабад маселесин ошол саясатчылар саясий өңүттө колдонобуз деп аракет кылышты да. Саясий өңүттө колдонобуз деп аракет кылышты. Бул Кемпирабад маселесин моундай Кыргызстанга пайдалуу кылып чечиш ушуга чейинки бир дагы президенттердин колунан келген эмес. Бирөөсүнө колдон келген. Алар жакындатчу эмес. Даже жакындатчу эмес кыргыздарды. Ал эми биз ошол Өзбекстан менен маселени чечкенден кийин биздин картабыз почти 15.000 гектарга көбөйүп, 15.000 гектар жерге көбөйүп маселе чечилди да. Бирок Кемпирабадтын ошол кайсыл бир жерин ээлеп турган өзбектер ушул убакка чейин ошол 70-жылдардан баштап, 70 деп айтсам точнее болот да,
ал жерде bir iki жыл өйдө кылды. 70 жылдардан баштап бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келген, мындан ары дагы 100 жыл колдоно беришет да аларчы. Биз аны эч нерсе кыламак эмеспиз. Biz ошол баягы сураган 200-300 гектар жерди беребизби, бербейбизби, аларга анын көп деле тиешеси, мааниси болмок эмес. Себеби алар колдонуп келген дагы деле колдоно берет. Себеби ошол маалдагы, Союз маалындагы чечкен жетекчилердин эң чоң катасы ошондо болгон да. Ошол маалда чечип коюш керек эле. Булар ал маалды чечпей калышкан. Акыры келип туруп биздин мойнубузга илинди, биз чечтик. жылы 31 мартта Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев, Эмомали Рахмон Кожент шаарында жолугушту. Бул бир гана 3 өлкө үчүн эмес, жалпы Борбор Азия чөлкөмү үчүн маанилүү дата болуп калды. Анткени президенттер үч өлкөнүн мамлекеттик чегараларынын кесилишкен чекти жөнүндө келишимге жана түбөлүк достук жөнүндө Кожент декларациясына кол коюшту. Мааниси абдан чоң. Анткени Орто Азияга, мисалы Кыргызстанга келейин, Баткенге бир инвестиция салайын десе эле чегара чечилген эмес, чыр-чатак бар. Ал жерге сүйрөп келсең да келбейт. Ошол Тажик тарабында деле, мисалы Согдийский областка бирдеме салайын десе, аган келбейт. Өзбек тарабына деле келбейт. Муну эми акыркы 30 жылдан бери эле көрүп жүрдүк да. Муну эми президент болгон адамдар жакшы билет да. И ошол эле Эмомали Шарипович Рахмон, Шавкат Мирзиёев дагы жакшы билет, ал чөлкөмгө эч ким кирбеген, инвестор кирбеген. Мындай эми ири инвесторлор кирбеген. И биздин чөлкөмгө деле. Мына азыр ири инвесторлор келип атат. Андан сырткары ошо мен азыр айтып өтпөдүмбү бая, баардыгы Орто Азияга кызыгып атканы. Анткени Орто Азияда тынчтык орноду. Бул жерде мисалы Сириядай болуп, Пакистан, Афганистандай же болбосо Украина, Орусиядай болуп эч качан согуш болбойт. Анткени согуш эмнеден келип чыгат? Согуш чегара, жер талаштан келип чыгат. Чегараң чечилбесе, жер талашып 2 күндүн биринде ок атышып кырылышып атсаң ким келет аяка? Эч ким келбейт да. Мына ошон үчүн Орто Азияга кызыгып атканы, анткени бул Орто Азияда талаш тартыш маселе жок. Чегарада болобу, экономический болобу, же саясий жагынан болобу эч кандай талаш тартыш жок деп, ошон үчүн мунун мааниси өтө жогору да. Ошентип Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан эгемендик алгандан бери чечилбей келип, чыгыр-чадактын негизги улагы болуп калган чегара маселесине чекит коюшту. Кыргыз-Тажик, Кыргыз-Өзбек чегарасын тактоо 3 мамлекетке тең оңой болгон жок. Узак жылдар бою бир пикирге келе албай, ондогон куралдуу кагылышуулар катталып, баардык тараптар оор жоготууларга учурады. Чегараны тактоо сын менен кошуло турган аябай оор процесс. Чечим кабыл алгандарга көп учурда саясий упай да алып келбейт. Ошол эле учурда чегараны тактоо тарыхый чечим катары бааланат. Чарчап келген билинбей калат да бул жерге суу ичкенде. Атайылды жактан бери суу ичпеген бул жерден чейин. Насага байланыштуу суроолор сурап коеюн деп атам. Анан мен сиздин 4 жыл мурдагы жаңы кызматка кечип аткандагы сүрөтүңүздү карап, азыркыга салыштырсам чачыңызды кичине агаралаптыр да. Кичине эмес эле көп эле агарап атты. Мен өзүм дагы салыштырамын. Эл түйшүгү түрмөдөн канчалык оор экен деп ошону сурайын деп атпаймынбы? Оор. Түрмөдөн жаңы чыккан кезимде жап-жаш бала экем. Чачтарым капкара, бети башым баары бириш баспаган. Анан өзүм да карап, жап-жаш бойдон экем дейм да. Баягы депутаттардын алдына, элдин алдына чыгып аткан эмелер, видеолорум бар го. Өзүм да кээде архивди карап туруп анан кийин салыштырам мен дагы. 5 жылда аябай карып кетиптирмин депчи. Бириш баскан, чач агарган, анан өзүм да карып кеткеним көрүнүп турат да. Элдин түйшүгү өтө жооптуу да бул. Өтө чоң нерсе да, жоопкерчилик. Эгерде баягы мурдакы президенттерди деп сындагандай болбойм, бирок бир экөө болду. Алар окшоп
санаң тыныш жатып алсаң, бул президенттик кызмат укмуш жакшы кызмат экен. Жыргалайсың, баары бар, тамак ашың даяр, кийимиңди даярдап берет, только иштешиң керек, чыгышың керек, башка болушун. Анан иштебей жыргап жатып алсаң деле боло берет экен да булчу. А бирок анда экономика өспөйт, ишиң жылбайт, ички тышкы саясатың ылдый карай кургуйлаган бойдон кирип кетет. Анан өлкөнүн ичинде экономика өспөсө, элиң тынч болбосо, асагандай бийликтин эмне кереги бар? Матраимдин кал эмес, Камчы Көлбаевка дагы мен бир эскертейин деп, бир эмес 2 жолу эскерткеним бар. Керек болсо президент үчүн дагы оңой болбогонун мен кийин түшүндүм. Эгер сен ушул бойдон азыр кете бере турган болсоң, эртең бийликти дагы оодарып салышы мүмкүн деп. Сизге же болбосо УКМКнын төрагасы Ташиевке кандайдыр бир коркунуч алып келиши мүмкүн беле ошол учурда? Мурдакты 100 миллиард ар кимдин чөнтөгүнө тарап жүргөн да акча.